Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кылбек Жапаров кара кечедеги абалды көрүп, тартип керектигин эскертти. Буга чейин Кыргызстандын аймагында көмүрдүн баасын убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген. Аталган чечим көмүрдүн баасынын өсүү темпин кармап туруу максатында кабыл алынган. Министрлер кабинетинин төрагасы Кылбек Жапаров Нарын облусуна жумушчу сапары менен барып, кара кече көмүрү кенинин иши менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын кен казуучу компания өкүлдөрүнүн катышуусундагы кеңешмеде Жапаров күз-кыш мезгилинде көмүр менен биринчи кезекте калк социалдык объектилер жана энергетикалык тармактын ишканалары камсыздалышы тийиштигин дагы бир ирет эскертти. Көмүр кендеринде коопсуздук жана тартиптин болушу абдан маанилүү. Үстүбүздөгү жылытуу мезгилине даярдык кечигүү менен башталды. Мындайга жол берилбеши керек. Иш үзгүлтүүгө учураса, тийиштүү жактар жоопкерчиликке тартылат. Бүгүнкү күндө кара кече инфраструктуралык маселелер ыкчам тартипте чечилиши зарыл. Андан соң көмүр казуучу компания өкүлдөрү жеринде шарттарды жакшыртуу боюнча өз сунуштарын айтышты. Мындан тышкары баа саясатына жана көмүр тармагын өнүктүрүүгө тийиштүү сунуштар талкууланды. Буга чейин Кыргызстандын аймагында көмүрдүн баасы мамлекет убактылуу жөнгө салып турмай болгон. Аталган чечим көмүрдүн баасынын өсүү темпин кармап туруу 2021-2022 жылдагы күз-кыш мезгилинен өтүүдө калкты көмүр менен өз убагында туруктуу камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Булак Спутник чекит KG. Сингапурга айлансак, уятка калабызго. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрация башчысы Кылбек Жапаров элди үмүттөндүргөн убадаларды берүү менен ишин баштады окшойт. Анын айтымында тешиги бүтөлбөгөн өлкө бюджети быйыл 280 миллиард менен жыйынтыкталса, келерки жылы 400 миллиардка чейин көбөйө тургандыгын жарыя кылды. Жаңы төраганын планы боюнча бажыдагы алымдар 100 миллиардка, салык 150 миллиардка көбөйөт экен. Эми бул тармакта коррупция толугу менен токтойбу? Мамлекеттин чөнтөгүндөгү акчаны өзүнүн чөнтөгүнө салып уурдап көнгөн коррупционерлер кылар иш жок калып, иш таштоого өтүшөбү? Минтип иштесе Кылбек Жапаров Кыргызстанды тез эле гүлдөтүп, Сингапур кылып салат коя. Анда уят болбойбу? Булак Азия News гезити. Нурбек Изабеков: балбан кыздарыбыз сандарын көргөзүү үчүн эмес, элибиздин намысын коргоп чыгууда. Нурбек Изабеков мырзаны ким билбейт, окурмандарга тааныштыруунун кажети деле жок. Быйылкы жылы Нурбек мырза машыктырган биздин балбан кыздарыбыз кыргыз спортунун тарыхында болуп көрбөгөндөй албан ийгиликтерди жаратышты. Япониянын Токио шаарында өткөн жайкы Олимпиада оюндарында Айсылуу Тыныбекова күмүш медалды багынтса, Мерим Жуманазарова коло медалды жеңди. Ал эми жакында эле Норвегиянын Осло шаарында мелдеште Айсылуу менен Мерим дүйнө чемпиондугун багынтышса, Айпери Медет кызы коло медалды алууга үлгүрдү. Жалпы кыргыз эли кыздарыбыздын ушундай ийгиликтерге жетишип атканына кубанышса, атың чыкпаса жер өрттө деген макалдай. Өзбек деген молдеке сүрөйүбүз осол билдирүү кылып, пас деңгээлин көрсөттү. Буга Нурбек мырза да өзүнүн жообун берди. Нурбек мырза, бизде оору пайда болду. Сизди билбейм, көчөдө басуу мен үчүн да кыйын болуп турат. Спорт журналист экенимди тааныгандар токтотуп алып, кызыбызды күрөшкө берели дешип. Бул жакшы көрүнүш. Жаштардын жаркын келечекке умтулуп атканы. Болбосо бирөөлөр керээли кечке сотко тиктешет. Айрымдары кыларга иши жок убактысын түнкү клубка же пайдасыз жактарга жумшашат. Мени да Токио Олимпиадасынан кийин жаштарыбыздын күрөшкө, спорттун башка түрлөрүнө кызыгуулары пайда болгону кубандырбай койгон жок. Мындан сырткары мамлекетибизде спорт жайларды, машыктыруу залдарды курууга жакшы демилге көтөрүлүп, жаштар үчүн тиешелүү шарттарды караштырып, жада калса дене тарбия жана спорт академиясында машыктыруучуларды даярдоо жагына адистерди тартып аткандарына сүйүнөт экенсиң. Ушул ыргак менен жүрүп олтурсак, келечекте жеке эле кыздар арасындагы күрөш эмес, спорттун башка түрлөрү да туура жолго коюлуп, көрсөткүчтөр да бийик болуп өнүгүү жолуна түшөбүз. Бизде экинчи оору пайда болду. Өзбек Чотонов: кыздарыбыз жарым жалаңаш чыгып жатышат. Алардын акарачкадай сандарын дүйнө эли көрүп жатат деп сынга алды. Сиз балбан кыздарыбыздын машыктыруучусу катары буга эмне дейт элеңиз? Эми ал киши религия жактан өзүнүн багытында туура эмес жактарын көрүп айтып атса керек.
Деген менен олимпиадалык спорттун түрлөрү дүйнөлүк, эл аралык деңгээлде өтүүчү иш-чара. Өзүнүн шарттары, эрежелери бар. Кийинип чыгуу тартиби болуусу керек. Буга бардык спортчулар милдеттүү баш ийишибиз абзел. Муну биздин бардык адамдарыбыз туура түшүнүү менен кабыл алып аткандар. Мындайды тар чөйрөдө эмес, эл аралык деңгээлде акыл эсин камчылап, бүткүл дүйнөлүк алкакта караса, Молдокем айтып жаткандай, биздин балбан кыздарыбыз өздөрүнүн сандарын көргөзүш үчүн эмес, кыргыз мамлекетинин элинин намысын коргоп, желегин желбиретип, гимнин ойнотуш үчүн ийгилик жаратып жатканы биз үчүн өтө кубанычтуу. Ал жерде биз эле эмес, ислам динин туу туткан Иран, Туркия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан мамлекеттери бар. Алар динди бизден кем эмес сакташат. Бирок анчалык көрсөткүч жарата албай жатышат. Муну да эске алып коюу керек. Булак Азия News кезекте. Кытай жашыруун түрдө өзүнүн гиперүндүү ракетасын сынаган. Кытай августта өзөктүк курал алып жүрүүгө жөндөмдүү гиперүндүү ракетасын сынаган. Бул тууралуу Financial Times басылмасынын өз булактары билдирип, бул Америка чалгынын күтүүсүз кырдаалга кептегенин белгилейт. Гезит жазгандай, ракета жашыруун сыноо учурунда бутага жете алган эмес. Бирок гиперүндүү куралды иштеп чыгууда болуп көрбөгөндөй укмуш прогресс көрсөтүлдү. Алар муну кантип жасаганын такыр түшүнгөн жокпуз деген өз булак. Басылманын маектештеринин божомолунда теориялык түрдө ракета түштүк уюлдун үстүнөн өткөн болушу мүмкүн. Бул түндүк уюл багытына ыктаган АКШнын ракетадан коргонуу системасы үчүн маселе жаратышы ыктымал. Пентагон сыноо жөнүндө комментарий берүүдөн баш тартат, бирок Кытайдын аскердик активдүүлүгүнө тынчсызданып жатканын ырастайт. АКШ коргоо министрлигинин өкүлү Жон Кирби Кытайдын аскердик мүмкүнчүлүктөрү аймактагы жана анын тышындагы чыңалуунун өсүшүнө шыкакчы болоорун билдирди. Кытайдын АКШдагы элчилигинин өкүлү Лю Пеньо Бейжиңдин аскердик саясаты коргонуу мүнөзүндө экенин айтат. Анын билдиришинче, АКШ сыяктуу эле Бейжиңдин да аскердик операциялар боюнча глобалдык стратегиясы жана пландары жок. Ал АКШ акыркы убакта Кытай коркунучу тууралуу жомок ойлоп тапты деп эсептейт. Булак Назар News чекиткейи. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы автобус каттамдары калыбына келтирилди. Өзбекстан менен Тажикстан Ташкент автобус каттамын калыбына келтирүүдө. Бул тууралуу каттамдарды аткара турган Asian Express компаниясы Facebook түбүнүндөгү баракчасы аркылуу кабарлады. Алгачкы каттам Тажикстандан Өзбекстанга 18 октябрда жөнөп кетет. Азырынча бул багыт боюнча автобус күнүнө бир гана жолудан жүрүп турат. Компания өкүлүнүн айтымында, жакында эки өлкө ортосунда күн сайын аткарыла турган дагы 2-3 каттам ишке киргизилет деп күтүлүүдө. Маалыматка караганда, жарандар Өзбекстандын чек арасынан өтүп жатканда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөнүн ырастаган сертификатты же экспресс тесттин жыйынтыгын көрсөтүшү керек болот. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы автобус каттамдары 2020 март айында пандемия башталганда токтолгон. Булак Назар News чекиткейи.